Мен салык инспекцияга кайрылат элем. Горводоканал 15 ноябрдан баштап тарифтерин 2 эсе шаардыктар үчүн көбөйткөн да. Ошондо 5 сомдон 8 сомго чейин жетиптир да. Айтсаңыздар, ушул ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, май мына жарым жылда салыктын айырмасы канча болду? Роялти деп атасызбы? Что, в чем мындай увеличение отразилось? Доход канча болду? Билесиздерби? Цифралар барбы? Журналистка рұқсат берсеңіз, может, кат жүзүндө берейин, Анда маалыматыңыз жаңыңызда жок болсо тактап Эльвира Жылгабековна кат түрүндө бериңиз. Да, мен просто экинчи окууга да жакшыраак даярданып келиңиздер да. И бул маселени деген экинчи окууда тарифтер боюнча да сурайт элем. Ошо даярданып келиңиздерчи, теги водоканал боюнча сизге. Сиздер айта турган нерсеңиз барбы? Суу ресурстар агенттигинин директорунун орунбасары Момунов. Бишкек шаарында тариф калкка 1 куб метр 8 сом 10 тыйын белгиленген. Көтөрүлдү. При себестоимости 8 сом 23 тыйынга. 5 сомдон 5 сом 30 тыйындан 8 сомго көтөргөнсүз да. Действующий тариф 8 сом 10 тыйын. Мен ушу логика жөнүндө суроо берет элем да. Ошондо деген азыркы учурда квартирада отуруп ушул суунун баасы көбөйтүлгөндөн кийин жөн эле квартирада жашагандар добросовестно 100% төлөп калып атышат. А эгерде тиги участоктор, огородтору барлар, которые там, орошением занимаются, у них же ни счетчиков, ничего нет. И счета это все уходит впустую. У вас справедливое налогообложение тогда получается? Справедливые ли тарифы получаются? Где именно, которые там орошение алгандарга, может быть, тарифы отдельно надо пересмотреть? Бары бери 100% вы не охватываете. Ошол жагын караштырдыңар беле, саясат жагын. Туура болуп атабы, туура эмес болуп атабы? Анткени деген эгер разницаны деле алсаңыздар, мен ойлойм, ошо 2 эсе көбөйт, 1,5 эсе. Коллеги, можно потише, мне не слышно? Извините, еще в маске неудобно разговаривать. Мына ноябрдан бери жарым жылда тариф 1,5 эсе көбөйтүлдү. Бирок ошол убакыттан бери шаардын ичиндеги огороду барлардын счетчиктери бары бир жок, а квартирада отургандардын счетчиктери бар. То есть они 100% добросовестно төлөп атышат. Участоктарда болсо кымбат болгондо, эгер по факту төлөтүрүп койсоңор, бул жерден да ызы чыгат да. Ошондо может тарифтерди караштырып көрбөйсүңөрбү? Туура болуп атабы? А то мындай болуп атат да. Мисалы, Азамат Абылажанович квартирада отуруп туруп, бул сиз көтөрүлгөн нерселердин баарын төлөп берип атат, а мен огородумда сууларды каалаганча колдонуп, мен бул баа боюнча төлөбөй атам. Ошондо калыстык деген барбы? И ошол саясатты жүргүзгөн сиз суу агенттигинен, сиз ошолду ойлодуңуздар беле, же жөн эле көбөйтүрүп салдыңар беле? И көбөйтүлгөндөн кийин бюджетке канча түштү? Я уверена, көбөйтүлгөндөн кийин деле вы полностью 100% охват болгон жоксуңар. Еще и счетчиктерди за счет абонентов койдурула деп атасыңар да. Бул жагы да туура эмес болуп атат. Мындай ушул суроолорго мен суранат элем, экинчи окууга келгенде даярданып, анан Саладин Абдираевич, экинчи эмеге чтениягачы ушу мэриядан Горводоканалдын өкүлдөрүн чакырып коесуздарбы? Потому что бул чоң маселе да. Рахмат.